Бул жашоо өтө кызык. Кызык дегеним, Аллах Таала бир акылсыз тентекти эң акылдуу кылып коет. Ал эми акылдуу деп ойлоп, ар ким акылдуу деп ага ой пикирде жүргөн адам бир күн аны Аллах Таала акылсыз кылып коет. Аллах Таала түрмөдөгүнү падыша кылып коет, падышаны түрмөгө тыгып коет. Аллах кудуреттүү зат бары жокко. Жөнөкөй эч ким карабаган алкашты эң күчтүү миллионер кылып коет. Ал эми миллионерди бомж кылып коет. Ага кудуреттүү Аллах Таала. Айта турган маселе, алдыңдан ким чыкпасын, ал сенден акылдуу. Алдыңда кандай адам жолукпасын сага. Балким ал көчөдөгү эч ким карабаган селсаяктыр. Балким бутылкасын карап жүргөн алкаштыр. Балким айтор кандай адам гана учурабасын, ал сенден акылдуу, ал сенден данышман, ал сенден көрө жакшы адам. Ага жакшы мамиле кыл. Эмне үчүн? Себеби сен анын жан дүйнөсүн билбейсиң. Кандай ой пикирлер болуп атат, жан дүйнөсүндө эмне кандай кыйынчылыктар болуп атат, аны сен билбейсиң. Аны сен билбейсиң, урматтуу мусулман. Аллах билүүчү. Анын жан дүйнөсүнө кирип көр, таанышып көр, анын жан дүйнөсүн угуп көр. Акча көп таап жатат деп көрөлбастык кылышы мүмкүн. Балким акчаны көп таап жаткандыгынын себеби кыз апрессия болуш керек. Ага көрөлбастык кылба. Балким өтө чоң карзы бар, ошон акчаны көп таап жатат. Ошондуктан көрөлбастык кылба ага. Алдыңдан ким чыкпасын, тигүүчү болсун, жөнөкөй бир шофер болсун, айтор ал сенин акылдуу, ал жакшы адам, себеби сен аны тааныбайсың, билбейсиң. Мен урматтуу мусулман бир тууганым, аалымдын баласы зулумкор болгонун көрдүм. Аалымдын баласын залым болгонун көрдүм. Ал эми алкаштын баласын алым болгонун көрдүм. Алымдын баласы залым, ал эми алкаштын баласын алым болгонун дагы көрдүм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.